Assalamu alaikum birimdик каналын көрүүчүлөрү. Биздин каналда MMA жаңылыктарын биринчиден болуп көрө аласыздар. Бүгүнкү видеобузда UFC мушкери Илья Кмита Дастин Порьену беттешке чакыргандыгы жөнүндө айтып беребиз. Мындан алдын Илья Кмита Хабиб Нурмагомедов менен реванш өткөрүүнү сунуш кылып келген. Бирок Хабиб Нурмагомедов 9 айга мелдештерден четтетилгендигинен кийин 4-номерде турган Илья Кмита өз Twitter баракчасына мынтип жазган. Дастин Порье көпкө созбой мен менен беттешүү үчүн келишимге кол кой. Же мен менен беттешең, же болбосо эч ким менен беттешпейсиң деп өз Twitter баракчасына Илья Кмита жазып калтырган. Конор Макгрегор же Тони Фергюсон менен беттешүүнү сунуш кылып жүргөн Дастин Порье Илья Кмитанын сунушуна жооп бере элек. Илья Кмита жөнүндө кичине маалымат берип кете турган болсок, Хабиб Нурмагомедов менен 5 раунд беттешип, мыкты мелдешти көргөзгөн мушкер. Андан кийин 2018 жылдын аягында Кемили аттуу UFC'нин мыкты мушкерини жеңип алып, жеңил салмак категориясында 4-номерге көтөрүлгөн мушкер. Хабиб Нурмагомедов 2019 жылдын ноябрь айына чейин мелдеше албагандыгынын себебинен Тони Фергюсон менен Дастин Порье экөөсүнүн ортосунда убактылуу чемпиондук титул үчүн мелдеш болоорун интернетте айтып келүүдө. Бирок бул маалымат официалдуу эмес. Достор, MMA жаңылыктарынан ар дайым кабардар болуу үчүн биримдик каналына катталып, бул видеого класс басып кетиңиздер. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.